Mайлы Су шаарында Көкташ деген bir неме бар. Неме bir көчө деп койсок болот. Ошол жерде Көкташ деген bir ушундай bir таш бар мына. Жолдун боюнда. Жерге акыркы мезгилдерде анча-мынчасы келип сыйнат окшойт ушу ташкачы. Бул таштын bir касиети бар, тиги бу дешет, бирнерсе дешет. Bir Союз мезгилинде bir тракторист бул ташты жылдырайын десе, не машинасы бузулуп калганбы, өлүп калганбы, ошондой bir уламыш жомоктор бар. Могу жерге бирнерсе жагышат экен. Охо, астагфируллах. Не жагышат жерге? Охо, тыйын коюшат экен. Охо. Ысырык коюшат могу жерге. Охо, биякта деле чүпүрөк байлап калыштыр, а? Астагфируллах. Не бар экен берде да? Отурушат экен да? Астагфируллах. Бияктарын тосуп коюштур. Бул кийин тосса керек. Могу жердин шарттары түзүп коюштур бирөөлөрчү. Жөнөкөй эле бир таш. Жөнөкөй эле. Ушундай да. Алла Таала адамды сыйынуучу кылып жараткан да. Сыйынууга муктаж. Эгер Аллах Тааланы тааныбаса, таппаса, издебесе, Аллахка сыйынбаса, сөзсүз бир нерсеге сыйынат. Ырым-жырымдарга андай кылса ойт, мындай кылса ойт, шыпыргыны тике койсо ойбойт, караңгыда андай мындай деп эле. Ырымчыл болуп таш-баш, ушинтип манас, башка нерсе, асман, ушундай бир ыйык заттарды издей беришет. Мынакей бул ташка да сыйынып беришиптир. Так, чокторуна караганда жерде эски-мескен келип турушат сөйт анча-мынча немелер. Кантип эле ушу акылга сыйбас. Таш, чүпүрөк, дарак, парак, булак, сулак, темир, кезек. Кантип эле ушинтип адамга бир жакшылык, жамандык кылсын э. Бул келесі олук да. Келесі олук. Майлы Суу шаары. Мынакей жолдун бою. Мынакей Көкташ мазары деп коюптум. Шарттарды түзүп коюштур берге. Жолдун бою. Ушу таш ыйык имиш. Ыйык имиш. Анан дагы кээ бирлери силер кара ташка сыйнасаңар дейт. Хотя кара ташка эч ким сыйынбайт кабадагы. Анан просто тегеренет, ал бизге кыбланы көрсөтүүчү бир неме, ориентир. Ошо. Ушул урматтуу туугандар, инсандар, адамдар. Куран түшкөн бизге Аллах Тааланын бар экенине далил Куран. Ошо. Башка бүт Аллахтан башка сыйынчу заттар, алар бүт макулуктар, бүт. Ошо. Бул ташка окшогон ушул немелерге эмне далил бар? Далил жок. Божомолдоп эле. Ошо. Бизде мусулмандарда Куран бар. Куран негизинде биз кимге кантип сыйынышты бүт баары үйрөтүлгөн, көрсөтүлгөн. Ошо. Мен баарыңыздарды чакырам, ошон ушундай бир өздөрүнчө адамдар өздөрү ыйык кылып алган жерлерге бир ыйык деп сол тоолордо бар, таштарда бар, жайлоолордо бар. Эч кандай сыйынбагыла. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, ушул жерге келип, анан Аллахтан сурайбыз депчи. Аллах Таала сага мага бала бериш үчүн, байлык бериш үчүн, орун кетириш үчүн бир жерге келишиң шарт эмес. Анда эмне? Өзбекстандагы кишилер каяктан келет? Кантип оорукчаны баса албаган, жатаган адам кантип келет? Кантип? Ошого биз Аллахка кайрылыш үчүн дарат алабыз, намаздан кийин эле алакан жайылып Аллахтан сурайбыз, болду. Бекер. Аллахка кайрылыш үчүн бир жака барып, кой союп, кан чыгарып, андай-мындай кылыштын кереги жок эч кандай. Өзүңөрдү кыйнабагыла, эң жеңил дин, эң акыйкат дин бул ислам дини.